эмне үчүн улуу жазуучуну биз ушунчалык кордодук? Бул эмне деген? Андай болсо биздин өкмөт жазуучунун чыгармаларын алып Маңкуртка жогорку кеңештин депутаттары жоламанга айнап бараткан далил эмеспи? Бийлик канчалык басым жасаса дагы бүгүнкү күндө 200 миңге жакын адам референдумду колдогон жок. 200 миң бул эр жүрөк, коркпогон, бийликтин сатып алганына макул болбогон адам пайда болду Кыргызстанда. Муну жаап жашырбай эле айтууга болот. Демек, алардын колдоочулары бар 7-нчи кабатта. Тогда спрашивается, зачем надо было устраивать такую вакханалию, срочно в спешном порядке проводить вот этот референдум, да, без должной подготовки. Өздөрүнүн революцияда келген үзөңгүлүштөрүн кууп чыгып, керек болсо алдын камап, артын жаманатты кылып өкөтөң. Башка бир шылтоо таппай, башка бир партияларга асылбай, сиздердин бардыгыңар колуңарда болгон. Ошонун баарын ишке ашырыш керек эле. Шайлай албай калгандардан албетте биз кечирим сурайбыз. Анткени 3000 адам көп. Референдум шайлоо деп жатып, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү унутта калыптыр. Кыргыз бийлиги бири-бирин Маңкурт, жоламан деп жатса, казак бизнесмени 2005-жылдагы революцияны мен каржылагам деп чыкты. Эфирде апта көрсөтүүсү. Студияда Болот Абдыжапаров. Саламатсыздарбы? Акыркы 6 айдан бери саясий тирештин негизи болгон референдум да өттү. Мурда болуп келгенде эле бийлик жана ушул бийликти колдогон байкоочулар референдум өтө таза жана жогорку деңгээлде өткөнүн айтып чыгышты. Азыр элдин башына айланткандай Акаевдин же Бакиевдин заманы эмес. Социалдык түйүндөрдүн кылымында бир нерсени жашыруу дагы мүмкүн эмес экендиги ушул шайлоодо билинип калды. Кайсы шайлоо тилкесинде кандай кемчилик болгонун ошол замат интернетке видео сүрөт болуп чыгып жатты. Административдик ресурс кеңири пайдаланылып, топ-топ болгон студенттерди декандар айдап келип шайлатып жатканын дагы интернеттен көрдүк. Ошондо дагы референдумга катышкандардын саны 40%дан араң ашты. 200 миң шайлоочу каршы деген добуш бериптир. Катышкандардын саны 42% болсо, анын 200 миңи каршы болсо, калган макул дегендердин саны жалпы кыргыз элинин пикирин билдирет деп айтканга болобу? Референдумга шайлоочулардын аз катышканы эл бул бийликтин демилгесин колдогон жок дегенди билдирет. Демек президент жана башкаруучу партия эл биз мененби же бизге каршыбы деген суроонун үстүндө ойлонушу керек дейт депутат Чолпон Жакупова. Бул нерсеге социал-демократтар партиясынын жергиликтүү кеңештери болгон шайлоодо алган мандаттарынын аздыгы дагы далил болуп бере алат. Эскерте кетсек, Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы чакырылышында социал-демократтарда 21 мандат болсо, бул жолу 13 мандатка ээ болуп, 4 жылдын ичинде шаардыктардын астында кадыр баркы канчалык түшүп кеткени көрүнүп калды. Ошентип, коомчулукта канчалаган сындарга кабылган референдум дагы өттү. Ага шайлоочулардын 42%, ал эми жергиликтүү кеңештин шайлоосуна 44% катышкандыгын Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Бирок референдумдагы өзгөрүүлөр иштеп, Кыргызстан бейиштин төрүнө айланыш үчүн дагы 1 жыл күтүүгө туура келет экен. Тогда спрашивается, зачем надо было? Бул мыйзам 2017 жылдын 1 декабрында Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин иштеп баштаса. Анда эмнеге мындай ызы чуугулуп, тийиштүү даярдык көрбөстөн шашылыш түрдө референдум өткөрдүк деген суроо пайда болот. Азыр ушул нерсенин баардыгынын кереги бар беле? С 1 декабря 2017 года. Это совершенно непонятно. Шайлоо өнөктүгүнө жогорку деңгээлде даярдык көрүлгөндүгүн айткан БШКнын маалыматы төгүнгө чыккандай болду. Көпчүлүк шайлоо участкаларында техникалык мүчүлүштөрдөн улам шайлоочулар добуш берүү укугунан ажырап, конфликттер жаралды. Ошо иштебей атат, ошон үчүн өтүш керек. Мунун кале. Ушуга чейин даяр болушу керек беле же жок? Даяр болуш керек болчу. Аппарат бирөө эмес, жок дегенде экөө болуш керек эле. Бир киши жарым сааттан туруп атат. Мына эмне деген мына. Бийлик бул жолу деле административдик ресурсту пайдаланып, бюджеттик кызматкерлерди, студенттерди, солдаттарды жетекчилери добуш берүүсүн көзөмөлдөп турган деген маалыматтар бар. Ал эми талдоочулар бул референдумдун мурдагы өткөрүлгөн 8 референдумдан эч кандай айырмасы болбогондугун айтышат. Акаевден көргөнбүз муну, андан кийин Бакиевден көрдүк, эми Атамбаевден көрүп атабыз. Мен оюмча бул мамлекетти талкалагандай эле маселе болуп атат да. Анткени элдин ишеничи жоголду. Андан тышкары ушу биздин коопсуздук маселеси абдан курчуп турат. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү студенттердин жардамы менен ишке ашкандыгын Евразия нет басылмасы жазды. Басылма алдын ала маалыматтар боюнча өзгөртүүгө макул деп добуш бергендердин дээрлик көбү 30 жашка чейинки жаш балдар экенин белгиледи. Бул окутуучулар менен студенттерди зордоп өзгөртүүгө макулдук бергендиктеринен кабар берет дейт аталган басылма.
Референдумда 200 000 жаран каршы добуш берген. Бул дагы жакшы көрсөткүч дейт Равшан Жээнбеков. Канчалык басым жасаса дагы бүгүнкү күндө 200 000ге жакын адам референдумду колдогон жок. 200 000 бул эр жүрөк, коркпогон, бийликтин сатып алганына макул болбогон адам пайда болду Кыргызстанда. Мен саясатчы катарында ушул 200 000 адам үчүн кечтен бир аябагандай сыймыктанып атам. Ошондой эле эл дагы эмнеге добуш берилгенин өзү да түшүнбөй калды. Анткени мыйзам нормаларынын бардыгы бузулган аз келгенсип, шайлоого укуктуу калктын катмарына референдумда эмне маселе көтөрүлүп жатканы, баш мыйзамдын кайсы жери кандай болуп өзгөрүүлөрү толук кандуу маалымдалган жок дешет жарандык коом өкүлдөрү. Барган жоксуңар? Учетум айылда болгондугуна байланыштуу барган жокмун. Референдум эмне тууралуу референдум болгон билесиңерби силер? Ооба, конституцияны өзгөртүү боюнча. Эмнеси өзгөрдү? Билбейм, эмнеси өзгөрдү. Чын айтканда өтүшү, теги референдумдун өтүп кетиши, баягы көп талкууланбастан өтүп кетиши, булардын баардыгы ойду жаратат. А бирок негизи эл колдоду, эми биз макулбуз. Эл колдогондон кийин. Референдумга бардыңызбы? Жок, бара алган жокмун. Эмнеге барган жоксуз? Анткени паспортум жок тийгин. Убагында даяр болбой калды. Бүгүн мына паспортко чыгыртып азыр бактым. Эмне жөнүндө референдум болгон билесизби? Конституцияга өзгөртүү кийилебиз деп атат, бирок мен каршы болот болчумун. Андан эч кандай пайда жок. Конституцияны өзгөртсө да, өзгөртпөсө да баары бир эле баякыда. Еще надо посчитать в том, что если считать, что Макул 40% шайлоочу референдумга катышты деп коелу. Анын 200 000ден ашыгы каршы добуш берди. Калган добуш бергендер жалпы элдин пикирин билдирет десек болобу. Ошондуктан бул өтө күмөндүү жыйынтык болуп калды. Проголосовавших за, даже если считать, что они проголосовали нормально, без нарушений, можно ли считать, что это большая часть нашей страны? Поэтому это вызывает, конечно, большие очень сомнения. Референдумду эптеп ак үйгө жага турган деңгээлде өткөрүү үчүн айрым участкаларда шайлоонун соңунда бюллетендерди ууштап салган учурларда интернетте пайда болду. Референдумду кулөө же наркыдагы референдум? Сизге кызык эмеспи? Эмнеге кызык эмес? Кызык да. Просто референдум аркы нормальный кетиши. Аркы нормальный. Ал эми жергиликтүү кеңештин шайлоолору жөнүндө сөз кылганда шайлоо ортолоо электе эле өлкө башчысы алгачкы жыйынтыктарды айтып койгондой болду. Ну, я думаю, на мой взгляд, видно, что пройдут СДПК и Республика. Алмазбек Атамбаевдин мындай сөзү коомчулукта ар кандай пикирлерге жем таштады. Президент деген бул эч бир партияга жан тартпаш керек. Конституцияда так жазылып турат. Эч кандай бир кыймыл аракети менен дагы бир партияга ыктаганын көрсөтпөш керек деп. Тилекке каршы бүгүн ушул шайлоодо божомолун айткандан кийин дагы ушул бюллетенди буну бардык кыргыз эли көрдү, кандай партияга кандай добуш бергенин. Мен ойлойм бул партияга дагы бир партиялардын арасында бир партияны тандап ошолорго ыктаганын көрсөтүп койду. Чындыгында эле өлкө башчысы алдын ала айткан сөз туура чыккандыгынан улам кайсы партиялар утаары алдын ала эле чечилгенби деген күдүк ойлор жаралды. Мындан тышкары шайлоо бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгондугу жөнүндөгү тасмалар социалдык түйүндөргө тарады. Жок, ичкерде бирден киргизип текшерип атат дейт. Эмнени текшерип атат десем, ар бир адамдын документин текшерет дейт. Кандай документ десем, билбейм дейт. Телевизордон жөн эле мактанып жүрүштүр да, бар жок даяр келе бериңиздер деп. Шайлоо күнү кечинде 1 саат аралыгында добуш берүүчүлөрдүн пайызы кескин жогорулап кеткен. Муну БШКнын төрайымы жарандардын жумуштан кайткандыгы менен байланыштырса, ал эми Рита Карасартова муну бийлик тарабынан болгон бурмалоо экендигин айтат. Бүгүнкү бийликке дагы бурмалагычтар керек да. Анткени бурмалоонун негизинде референдумдар өтөт экен, бурмалоонун негизинде президент бүтөлүк шайлоону баланча партия өтөт, баланчасы өтпөйт деп көз ачыктай болуп сүйлөп атканы бул эмнени билдирет? Тиги компьютерде отуруп алып эле алдын ала эле ким өтөт, ким өтпөрүн чечип коюп туруп, ошону менен болду да. Ошон үчүн бул аябай жаман көрүнүш, бул дагы бир жолу шайлоо акыйкат өтөрүнө бүдөмүк салган бир нерсе. Анан эртеңки келечек кандай болот көрсө, ошо кнопканын түбүндө турган кишинин тагдыры баарыбыздын тагдырын ошо чече турбайбы деген аябай бир жаман мындай пас көңүлдө турам. Тойдун эртеси да болду. Баш мыйзам өзгөрүлсө эле жыргал заман болот деген президенттин убадасы азырынча аткарылбайт экен. Жаңы өзгөрүүлөр жаңы президент шайлангандан кийин күчүнө кирери айтылууда. Анда эмне үчүн коомчулуктун сынына кабылган референдум шашылыш өткөрүлдү деген суроо ачык бойдон калууда. Рустам Алымбаев, Сентябрь.
Референдум болар алдында көптөгөн убадалар берилди. Президент баш болуп конституцияга өзгөртүү киргизсе келе, туруктуу өкмөт пайда болуп, чубактын кунундай чубалган кумтөр маселеси аягына чыгып, күч структураларында реформа болуп, ишкерлер өзү сууда сүзгөн балыктай сезип каларын айткан. Бирок Кыргызстан бейиштин төрүнө айланыш үчүн дагы 1 жыл күтүшүбүз керек экен. Анда эмнеге шашылыш түрдө референдум өткөрдүк? 1 жыл шашпай талкуулап, элди маалымдап, шайлоочулардын тизмесин тактап, урналарды иштетип көрүп, анан референдум кылсак болбойт беле? Бул биринчиден. Экинчиден, кыргыз элинин кызыкчылыгын саткан, эл үчүн иштегенге жолтоо болгон. Эл аралык уюмдардын кызыкчылыгы үчүн Азиза Абдырасулова кызы экөө отуруп эле жазып койгон баш мыйзам менен эмнеге дагы 1 жыл жашашыбыз керек? Референдумга эл эмес, бир дагы мамлекеттик орган даяр эмес экенин, шайлоочулардын тизмесинде кемчилик аябаганда көп болуп жатканын Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев көп айтты. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев менен Боршайкомдун төрайымына окшогон жетекчилер бардыгы даяр деп туруп алышты. Канчалык деңгээлде даяр экенин шайлоо көрсөттү. Бирок андан кийин дагы уялып калышпай, актангандарына жол болсун. 1 тонналык күч менен жабыштырып атпайбы? Топчубек Тургуналиев биометрикалык маалыматын тапшырган. Өзүнүн участогунда тизмеде да бар. Бирок шайлоо күнү анын манжаларынын 9-ун маалыматты текшерген техника тааныбай койгон. Сол сөймөйүн тааныганы менен экрандагы сары түс аны шайлоого катышпайт дегенди билдирет. Могу техника туура эмес. Себеби дегенде менин 10 манжаман кээде гана бир эле сол колумдун сөймөйүнөн чыгып атат. Калган 9 сөймөй меники эмеспи? Атыги биометриялык текшерүүдө бүт бардыгын эмеге тартканда, ошондуктан бул эми мүмкүн Кыргызстандын тарыхындагы биринчи тажрыйба. Ошондуктан биздин техника дагы начар иштеп атса керек да. Бишкектеги 1208 участогунда да пенсионерлердин бармагын техника тааныбай өмүр бою ушул жерден шайлоого катышып келген кары картаңдар бул күнү конституциялык укугунан пайдалана албай калышты. То бабушки в сферу своего возраста у них не определяется биометрия. И вот у нас есть бабушки, которые в списках есть, но биометрия не показывает, они не могут проголосовать по поводу выборов. Поэтому мы составляем акт, все как положено, но это решение уже закон есть закон. Кыргызстан боюнча 3300 жарандын биомаалыматтары таанылбай калганын мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев парламентте билдирди. Бирок ал муну чоң маселе эмес деп, шайлоо күнү биометрикалык маалыматтары жабдыктан чыкпай добуш бере албай калган жарандарды шайлоону таза өткөрүүнүн акысы деп баалады. Келсе, идентификациядан өтө албай койду, укугунан ажыралды. Вот ошого мисалы үчүн ким жооп берет? Поэтому не надо так легко говорить, что особых нарушений не было. Я думаю, по городу Бишкек, вы сказали, более 3000 человек не нашли себя. Это люди, которые пришли, которых потом отправляли. После обеда они опять приходили. И опять себя не находили, не смогли. И ушли крайне недовольные и неудовлетворенные, я думаю. Да, есть недостатки. Да, 3000 человек – это много по всей стране. Но немало, вернее, и немного. С другой стороны, потому что из 1000 человек – это 2,5 человек. Биомаалыматтарын тапшырып тизмеге кирип, бирок шайлоо күнү добуш берүү укугунан ажырагандарды Азамат Арапбаев каттоо кызматынын шалакылыгынан улам болду деп атады. 11 декабрь күнү мына мамлекетте элдик референдум болуп өттү. Референдумга 40% гана биздин шайлоочулар катышып калды тилекке каршы. Бул мен ойлойм, биздин мамлекеттик каттоо кызматынын шалакылыгы менен биздин 1000 деген жарандар ошо жарандык укугунан ажыралып шайлоо участкасына кире албай калды. Ошол тизмелер башаламан болуп. Тизме боюнча арыздаттануулар токтой элек. Айрым жарандар өз үйүнө тааныш эмес адамдардын катталып калганын айтып, белгисиз адамдардын ал жерге үй ээсинин макулдугу менен катталбаганын далилдейм дешүүдө. Мисалга 24 KG жазгандай 13 декабрда агент 024 каналына бишкектик тургун анын Жаш Гвардия бульварындагы үйүнө башка эле адамдардын атына 4 чакыруу кагазы келгенин айткан. Кийинчерээк алардын бирөө үй ээсинин макулдугусуз дарекке каттоого алынганы белгилүү болгон. Ал кишини өзү да кошуналар да билбейт. Каттоо кызматына анын ал жерге тиешеси жоктугун далилдегени жатам деген бишкектик тургун. Ал ошондой эле каттоо кызматы муну кандайдыр бир катачылык деп, аны өзүн каттоого алууга макулдук берип, бирок унутуп калгансың деген версияны айтып жатканын кошумчалаган. Жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда фальсификация болгонуна мен шек санап атам. Шайлоонун алдында Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоочулардын тизмеси боюнча арыздаттануучулар көп түшүп жатканын, өздөрү да текшерип, бир дареке 5-тен 25ке чейин бейтаныш кишилер катталып калган фактыларды айтып, мындан улам добуш берүү күнүндө фальсификация болушу мүмкүндүгүн эскерткен. Бааны биз биринчиден элибиз берди.
ким кандай өткөнүн. Бирок шайлоонун жүрүшү боюнча биз алдын алуу айтканбыз. Тизмелер боюнча жана биометрик каттоолор боюнча жана кайсы бир даректерде 7-10 адамдан жазылып калганын биз дал катары биз бергенбиз. Биз алдына буну билгенбиз. Мына биз дал катары бүгүн СДПК фракциянын депутаттары өздөрү айтып чыгып атышат. ГРСтин жана Борбор шайлоо комиссиянын төрагаларына жана мүчөлөрүнө сиздер ишиңерди так аткарып, тизмелерин так жүргүзүп, өзүңөрдүн оборудованияларды иштеткенге, алардын баары сбой болбой иштегенине сиздер көмөк көрсөтүп, башка бир шылтоо таппай, башка бир партияларга асылбай, сиздердин баардыгыңар колуңарда болгон. Ошонун баарын ишке ашырыш керек эле. Шайлоочулардын тизмесин текшерүүгө алган убактылуу комиссияда түзүлүп, ал азыр иштеп жатат. Бирок каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев тизмелер боюнча проблема болбой турганын ишенимдүү айтып келген эле. Техника эмес, мен көбүнчөсүн көрөм, ушул аппарат иштеткен адамдар дагы мындай туура эмес иштетип алып, кээ бирлери тажрыйбасы жетпеген учурлар болуп атты. Биз айта алабыз 3000 адамдын биз укугун мындай мүмкүнчүлүк түзө алган жокпуз. Туура шайлай албай калгандардан албетте биз кечирим сурайбыз. Анткени 3000 адам көп. Биометрикасын тапшырып, бирок шайлоо күнү бармагын техника тааныбай добуш бере албай калгандар 3000ден ашык жаранды түзсө, айрымдар биомаалыматтарын тапшырып, бирок тизмеден өздөрүн таппай, бугак кыжырдануусун социалдык тармактар аркылуу билдирип, биометриканы шайлоодогу жаңыча алдамчылык деп аташты. Мамлекеттик каттоо кызматы түзгөн тизме менен добуш берген шайлоочулардын тандоосу менен жергиликтүү кеңештерде КСДП, Республиката Журт, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан партиялары өлкөдө лидер аталды. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, апта. Эгер референдум өтө турган болсо, депутаттык мандатымды тапшырам деген Чолпон Жакупова сөзүнө туруп 1-январдан тарта жогорку кеңештен кетмек болду. Социалдык түйүнүн колдонуучулары, кесиптештери кал деп суранышта дагы депутат айым болбой койду. Ошентип мандатын тапшырса гүлбери узатып коелу деп ушакташып отурган социал-демократтар фракциясынын депутаттары Евгения Строкова менен Эльвира Сурабалдиеванын тилеги ишке ашканы калды. Ал эми Чолпон Жакупованы баалаган кесиптештери жогорку деңгээлдеги юристтин, принципиалдуу саясатчынын жана активдүү жарандын парламенттен кетип жатышы өтө өкүнүчтүү дешүүдө. Чолпон Жакупова болсо сооротууга жана айоого муктаж эмес экендигин, ушакчы депутат аялдарга маани дагы бербегендигин, эч кимден жана эч качан басым кысым болбогонун айтты. Чолпон Жакупова өз калоосу менен мандатын тапшырып жаткан экинчи депутат. Мурдагы чакырылышта Эркинбек Алымбеков кумтөр маселесине келгенде жогорку кеңештин депутаттары элдин кызыкчылыгын сатты. Мен мындай парламентте отура албайм деп мандатын тапшырып басып кеткен. Эл өкүлдөрү уялып калганын ордуна баасы $500,000 ашып жаткан депутаттык мандатты тапшырып салган маркум Эркинбек Алымбековду апенди катары көрүшкөн. Bir ay murda baştalып, халк арасында ар түрдүү пикирлерди жараткан Белизгейт операциясы жөн гана референдумдун алдында элдин көңүлүн башка жакка буруу же референдумга каршы чыккан саясатчыларга болгон элдин пикирин өзгөртүү максатында атайын уюштурулганы билинип калды окшойт. Алмазбек Атамбаевдин эгер Белизден келген документтер жалган болсо, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Абдил Сегизбаев кызматтан кетет дегени бар. Чын эле жалганбы же чынбы эч кимдин билгенге мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат. Себеби тергөө кызыкчылык үчүн дегенди шылтоолоп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул документтерди бербей жатат. Белизден келген документтер ошол президентке көргөзгөн күнү эле камераларга тартылып, КТР ЛТРден көргөзүлүп, жашырундугу жоголуп ачыкка чыккан. Атамекен фракциясы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен Белизден келген документтердин көчүрмөсүн расмий түрдө сураса бербей койду. Депутаттардын аброюна шек келтирген документтер жалган экени мурда эле белгилүү болчу. Эми аны тастыктап, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кылган кылыгына юридикалык баа берүү гана калды. Кеп учугу башынан болсун. Үстүбүздөгү жылдын 16 ноябрында парламент жыйынында УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев Белизден келген офшордук документтерге таянып, жогорку кеңештин 3 депутатынын мегакомдо үлүшү бар деген жүйөнү коомчулукка жарыя кылды. Документтердин жасалма же анык экендигин жакынкы күндөрдө иликтеп чыгарын кошумчалады. Мен ойлойм, эгерде иликтөө жакшы жүрө турган болсо, сапаттуу жүрө турган болсо, эртеби кечпи мен даярмын. Кайсы булактардан, кайсы жол менен биз бул документтерди алып келгенибизди айтып бергенге.
Абдил Сегизбаев парламент жыйынында Белизден келген документтердеги адамдардын атын атабаганы менен оператор 3 депутаттын аты жөнүн тасмага таасын түшүрүп алган. Белгилүү кинорежиссер Садык Шернияз ал окуяны мамлекеттик деңгээлдеги саясий шоу катары баалаган. Мында айтканда, бирөөнүн беделине, чоң адамдардын, абройлуу адамдардын беделине көлөкө түшүрө турган дагы иш болсо дагы, ал бүткүл Кыргызстанга жарыяланып кетсе, анан ал ишти улуттук коопсуздук мекемеси алып баратса, буну шоу десе кандайча атаса болот андачы? Бул деген кандай улуттук коопсуздук мекеменин алып бара турган жумушу? Калптын казаны кайнабайт деген сыякта Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов маалымат жыйынында Мегаком компаниясы мамлекетке таандык. Анын акцияларынын 100%-на өкмөт ээлик кылат. Андыктан Өмүрбек Текебаевдин биздин ага эч кандай катышыбыз жок деди. Ал эми Атамекен фракциясынын депутаттары башкы прокуратурадан УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаевка укуктук баа берүүсүн сурап кайрылуу жолдоду. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын катчылыгы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдил Сегизбаев өз сөзүнө тура албагандыгын билдирет. Мындан 1 ай мурун 16 ноябрда Жогорку кеңештин пленардык жыйынында УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев депутаттарга Белизден Альфа Телеком жабык акционердик коому боюнча алынган апостилдин көчүрмөсүн бере тургандыгын убада кылган. Бирок УКМК депутат Өмүрбек Текебаевдин расмий жөнөткөн өтүнүчүнө Кыргыз Республикасынын ыкчам иликтөө жөнүндө мыйзамына шылтоолоп, апостилдин көчүрмөсүн берүүдөн баш тартты. Жогорку кеңеште 16 ноябрда ал документтер ачык жарыялангандан кийин алардын жашырундуулугу жоголду. Конституциянын 33 беренесине ылайык Кыргызстандын ар бир жараны мамлекеттик органдардан керектүү маалымат алууга укуктуу. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндөгү мыйзамдын 17 беренесине ылайык мамлекеттик органдар жана алардын жетекчилери Жогорку кеңештин депутаты кайрылганда токтоосуз ал талап кылган маалыматтарды берүүгө милдеттүү. Атамекен фракциясы УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаевдин Конституциянын жана мыйзамдардын нормаларын тоң моюндук менен аткарбагандыгын кечиримсиз деп эсептейт. Жана башкы прокуратурага УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракеттерине укуктук баа берүү талабы менен кайрылат. Атамекенчи депутаттардын Мегакомдо акциясы бар деген кеп Нарын дарыясында крокодил бар деген кепке окшошуп кетет. Эгер ал документтердин аныктыгы такталбаса, УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев эрден эңшерилерин ажообуз деле айткан. И Сегизбаев это прекрасно знает. Если это окажется неправда, я поэтому и поручил проверить. Я же не поручил, чтобы дело возбудили и так далее. Я поручил Генеральной прокуратуре все это перепроверить. И соответствующие письма во все организации направлены. Конечно, если это документы фальшивые, и если председатель ГКНБ принес ко мне такие документы, он, конечно же, за это ответит и своим креслом, и я думаю, будет ему довольно плохо. Акаев Бакиев убагында УКМКнын кызматкерлери бийликке сын айткандардын сары изине чөп салып, сая түшкөндүгүн азыркы бийлик башындагылар кан какшап айтып келишкен эле. Бирок баштагы багыттан тайбаган атайын кызматтын ишине экс-чекстер деле нааразы болуп жүрүшөт. Сен деген саясий оппоненттердин туугандарысың, тааныштарысың, досусуң, кудасысың деген шылтоо менен бүт баарын азыр мажбурлап коюлат. Бир кээ бирөөнү мажбурлап өзүнүн заявлениясын жаздырып алат. Урматтуу Сегизбаев, сен сопляксың мага караганда. Сен дилетантсың, токтот ала коркутканыңды. Эч кимди коркута албайсың сен мени. Интернет өнүккөн заманда чындыкты коомчулуктан жашыруу мүмкүн эмес. Андыктан өлкөбүз ар кандай ушактардан арылып, чындык менен мыйзам өкүм кылган өлкө болсун деп тилек кылалы. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Кыргыз саясатчылары эки жаат болуп акыйнек айтышып жаткан мезгилде казак саясатчысы Муктар Аблязов Кыргызстандагы революцияны мен каржылагам деп чыкты. Ал Франциянын Либератион гезитине берген маегинде 2005-жылы Орто Азияда авторитардык режимдердин бирөө куласа казак элине дем берет деп Кыргызстандагы инкылапты каржылап бергем деген. 2005-жылы революцияны ишке ашыруу үчүн эч жактан каражат келбегенин ошол убактагы штаб башчы Азимбек Бекназаров айтты. Бирок Данияр Үсөнов Муктар Аблязовдон акча алып Бакиевдердин штабына бериши мүмкүн дейт саясатчы. Нурсултан Назарбаевдин каарына калып Францияда бозгунда жүргөн казак бизнесмени кыргыз элинин баатырдыгын өз пайдасына колдонуп, саясий упай топтогусу келип жатат дейт депутат Өмүрбек Текебаев. Бирок кандай болгон күндө дагы кыргыздын кырчындай жаштарынын каны менен болгон революцияларды коргоого алыш керек. Антпесе революцияны бир күнү Орусия, бир күнү АКШ, бир күнү Аблязовго окшогон бозгун саясатчылар өзүлөрүнө ыйгара берет дешет.
элдин башында жүрген, элдин арасында жүрген киши катары мен чыныгы революционермин деген кыргыз элинин атынан айта алам. Мунун бардыгы калп. Биздин ушул жана айткан биздин Кыргызстандын ошо элдик революцияларына каршы жүргүзүлүп аткан саясаттардын бири. Бул эмне үчүн жүргүзүлүп атат? Себеби революциядан кийин келген бийликтердин ошол биздин тарыхый окуяны коргоо боюнча, аны түптөө, ошол революциянын максаттарын ашыруу боюнча саясат жоктугунан болуп жатат. Бакиев аны жүргүзгөн эмес, революциядан кийин келген Ийбигүн Атамбаев аны жүргүзгөн жок. Тескерисинче өздөрүнүн революцияда келген үзөңгүлүштөрүн кууп чыгып, керек болсо алдын камап, артын жаманатты кылып өкөө тең. А мурдагы ошо авторитардык режимде, ошо революцияга элди түрткөн бийлик менен, бийликтин кадрлары менен иштеп атканы мына ушулга алып келип атат. Мындан мурда Казакстандын маданият министри Москвада даараткана жууп жүргөн Чыңгыз Айтматовдун мекендештерин көрүп арданам деген эле. Алмазбек Атамбаев казак министрине жооп кылып, коррупционер министр болгондон көрө өз эмгеги менен нан таап жеген адам жогору турат деген. Жакында эле Москванын мэри Сергей Собянин кыргыз мигранттары Москва бийлиги үчүн көйгөй жаратып жатканын айткан. Ага дагы Алмазбек Атамбаев кыйын мезгилде кыргыздардагы орустарга кол сунган таризинде жооп узаткан. Жогорку даражадагы адамдар мигранттар темасында акыйнеге айтышып жатканда, мекендештер чын эле кыйынчылыкка учурап жатканын билдиришти. Өздөн чыккан жат жаман болуп кыргыз мигранттарын коргойбуз деген айрым диаспора лидерлери милиция менен биригип алып кыргыздардан акча алып жатканы маалым болду. Ошондой эле мекендештерди кыргыздардын каралары тоноп жатканы буга чейин деле көп айтылып жүрдү. Канчалык унуткарганга аракет кылганыбыз менен Москвада өрттөнүп өлгөн 17 кыз бул жалпы кыргыз элинин трагедиясы. Ошондуктан бийлик башындагылар ар кимдин айтканына жооп узатып отура бербей, эриктүү кадамдарды жасачу мезгил келди окшойт. Акыркы күндөрү мигранттардын абалына байланышкан көңүл чөгөргөн маалыматтар ала-сала интернет айдыңынан орун алып жүрөт. 9 декабрда Россиядагы тынымсыз текшерүүдөн тажаган мигранттар Кыргызстандын элчилигине чогулуп, алардын кээ бирлерин милициянын кармап кетүүсү коомдо кызуу талкуу жаратты. Мигранттар элчиликтин өкүлдөрү атайын эмгек мигранттарын орус укук коргоочуларына карматып, кайрадан өздөрү мекендештерден акча топтоп, милициядан куткарып, ортомчулук менен акча таап жаткандыгын айтып нааразы. Таянган тобуз ушул посольство болсо Россияда таянган тобуз ушул Кыргызстан болсо Кыргызстан деп мамлекет деп жүрсөк, кыргыз 6 миллион кыргызбыз, 6 миллион, ошол 6 миллион кыргыз билимибиз жок, муну бири-бирибизди сатып маякчачы, бири-бирибизди салып берип, жанагындай ит куш жегендей бири-бирибизди ыркырап турган кезде, азыр ошондой кезде карабайсың маякта отурган адамдардын. Эмгек мигранттарынын эмгеги менен келген акча өлкөнүн экономикасына өбөк болуп тургандыгын эч ким танбайт. Андыктан алардын көйгөйү жогорку кеңештин бийик трибунасында айтылып, өз мекендештерине өгөй мамиле кылган элчиликтин иши сынга алынды. Ошол Москва шаарындагы биздин мигранттарга болгон кысымдын көбөйгөндүгүнөн арызданар жерибиз элчилик деп, ошол элчиликтин алдына барган балдарды биздин Кыргызстандын элчилиги так айтканда Кыргызстандын Россиядагы элчиси өзү кабыл албастан кайра ошо келген балдарды Россиянын милициясына салып берген жөнүндө телефон чалып айтып атышат. Мен ойлойм, буга биз тиешелүү комитет өзүнчө баа берип, болгон маселени тактап, эмне үчүн ушундай болду? Бир чечим кабыл алыш керек. Кыргызстанда мигранты жок бир дагы үй бүлө жок. Алардын абалы Кыргызстанда гана эмес, кошуна өлкөлөрдө да сөз болду. Айтсак, Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммедулу улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун тукуму кыргыз кыздары Орусияда даараткана жууп жүргөндүгүн айтып чыкты. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев казак министрине карата жооп кайтарды. Ал ууру министр болгончо ак эмгек менен даараткана тазалап акча тапкан жакшы деди. Албетте кыргыз мигранттарынын башына башка өлкөлөрдө шамчырак жаккан эч ким жок. Эске салсак, Москва шаарынын башчысы Сергей Собянин кыргыз жарандары Москвада артыкча көбөйгөндүгүн айтып, алар калаалыктарга ыңгайсыздык жаратып жаткандыгын билдирген.
Ат тезегин кургатпай президент Алмазбек Атамбаев улуу атамекендик согушта кыргыздар Россияны кошо коргогондугун айтып, кыргыз кыйын кезеңде турганда өнөктөш өлкө жардам колун созсо эч нерсе болбойт деп Сергей Собяниндин оозун жапты. Мынтип улуу даражалуулар акыйнек айтышып жүргөнү менен мигранттардын көйгөйүн чечкен эч ким жок. Ак эмгек маңдай тери менен акча таап алыста жүргөн элдин абалы мышы кыйлай тургандыгын 29 август күнү болуп өткөн чоң трагедия көрсөттү. Мне всего 16-17 лет, понимаете? А эти придут, значит, девочки из ночной смены. Вот, смотрите, сколько пожарных там, вот уже часами не могут вытащить. Там сколько человек осталось. Почему это так тяжело? Деңиз сымалаккан эмгек мигранттарынын толкуну жыл өткөн сайын көбөйүүдө. Албетте алар башка өлкөлөрдө жыргагандан барды деп эч ким айта албайт. Миңдеген наристелерин таштап, тирүүлөй жетим кылып, социалдык абалын оңдоо үмүтү менен кеткен мигранттардын көйгөйүн акыйнек айтышуу менен чечүүгө болбойт. Бөтөн элде бирин-бирин карактап, көз жаш менен коштолгон окуялардын алдын алып, ай деген ажо же кой деген элчилик болбосо, эмгек мигранттарынын укугу өзүнөн өзү эле корголуп калбайт. Зарылбек Шермаматов, сентябрь. Чыңгыз Айтматов демекчи улуу жазуучу өткөн жумада 88 жашка чыкмак. Бирок референдум шайлоо деп жүрө берип, Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү унутта калыптыр. Ат чабыш улак тартыш кылып той бербесек дагы эл башчылары ушул күнү бир билдирүү жасап, ата бейитке барып Куран окуп коюшса болмок. Бирок президент дагы, төрага дагы, өкмөт башчысы дагы анткен жок. Тарых жана маданият жылы деп коюп, кыргыз маданиятын дүйнөгө тааныткан инсан иш-чаралардын программасына кирбей калыптыр. Бул маңкурттук. Саясат деп атып баарыбыз акыл эсинен ажырап, ата-энесин тааныбай атып салган жоламанга айланып бара жатабыз. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков айтып чыкты. Эгер эл башчылары ушинтип жатса, жаштар бекеринен Чыңгыз Айтматовду куудул деп айтып жатышпаптыр дейт эл өкүлү. Гитчек ерің ердейден. Маңкурт Чыңгыз Айтматовдун кылымга артар бир күн чыгармасындагы акыл эсинен ажыраган адамдар. Жуан деген эл жоламан деген кыргыз жоокерин колго түшүрүп, чачын алып төөнүн терисин каптап салат. Тери кысып жоламан акыл эсинен ажырап, издеп келген апасын тааныбай, жаа менен атып салат. Вспомни отца своего. Имя свое вспомни. Кыргыз бийлигиндегилер ошол маңкурт жоламанга окшоп калышты. Себеби өткөн жумада болгон Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн бирөө дагы эстеген жок. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков айтып чыкты. Эмне үчүн улуу жазуучуну биз ушунчалык кордодук? Бул эмне деген? Андай болсо биздин өкмөт жазуучунун чыгармадан алып маңкуртка Жогорку Кеңештин депутаттары жоламанга айланып бараткан далил эмеспи? Азыркы эл башчыларын маңкурт кылып жаткан бул саясат. Акыркы күндөрдөгү саясий окуялардан уламбы, президент дагы, өкмөт башчысы дагы, төрага дагы Чыңгыз Айтматовду эстеп койгон жок. 3 күн мурун улуу жазуучунун туулган күнү болду. Анын мааракеси Люксембургда, Бельгияда, Орусияда, Туркияда, Казакстанда, Атургай, Азербайжанда белгиленди. Эмнегедир бизде ушул улуу жазуучунун мааракеси белгиленген жок. Бийликтин бир адамы ата бейитке барып, Айтматовдун жаткан жайын барып Куран окуткан жок. Бир дагы иш-чара өткөн жок. Башкасы унутса дагы Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн президент Алмазбек Атамбаев унутпаш керек эле. Себеби анын байлык топтошуна, саясатчы катары карьералык өсүүсүнө Чыңгыз Айтматовдун ролу чоң болгонун мурдагы президент Аскар Акаев айтып чыккан. Ошол 50 миллиондун тегерегинде болуш керек, ошондой рубль. Ал десе рубль, Россиянын рублю долларда эле болчу. Ошону толук жазуучуларга бергенбиз. Жазуучулардын союзуна грант катары. Грантты бердик. Чыңгыз ага болсо анан грантты бүт Атамбаевка жардамчысына тейлөөгө берет. Тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Султан Раев дагы бул кемчиликти мойнуна алды. Мамлекеттик дирекция өкмөт тарабынан бекитилген иш-чараларды гана өткөрүптүр. Алардын арасында Чыңгыз Айтматов жок болчу дейт ал. Бирок ага карабастан Султан Раев 12 декабрь күнү ата бейитке барып улуу жазуучуга Куран окуп келиптир. Ата бейитке эрте менен биз бардык, жазуучулар барды, көркөм чыгармачылар барды. Бирок тиги каршы мен чындыгын айтканда ушул бийликте тургандардан эч кимди көргөн жокмун, ошондой эле депутаттардан эч кимди көргөн жокмун да. Ошо барганда, өзүм лично барганда. Ошондо мен айтар элем, бул эми биздин маданиятыбызга кириш керек да, Айтматовдун улуттук культу киришибиз керек бизге. Ошондуктан бул нерсеге баарыбыз жалпы ошо Айтматовго өзгөчө мамиле жасаш керек.
Эл башчылары саясат менен алектенип жаткан учурда акылы сергек жаштар улуу жазуучунун урматына ар түрдүү акцияларды, флешмобторду өткөрүштү. Улуттук университеттин педагогика факультети 12 декабрда улуттук адабият күнү катары белгилешкен. Себеби бул күнү Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келсе, Алыкул Осмонов о дүйнөгө узаган. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына бул жерде стенгачыларды чыгардык. Сонымен бірге мынакей өзінше бір қапталыбызды Айтматов, бір қапталын Осмонов менен мынакей жабдып, андан сырткарында өзүңүздөр көрүп турасыздар. Могул жерде кыргыз адабиятынын өнүгүү этаптарын бүт баарын бөлүштүрүп, биз студенттерге ушундай биз чакан иш-чара өткөрүп бердик да. Бир университеттин бир факультет өткөргөн чакан иш-чара бүтүндөй кыргыз жаштарына Чыңгыз Айтматовду тааныта албайт. Өткөндө маданият министрибиз Түгөлбай Токтогулович ушул жерде туруп айтты эле. Ушул тапта биздин студенттер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду унутуп баратканын, ал ким деп сураса куудул деп айтканын айтты эле да. Оомал төкмөл өмүрдүн өкүнүчүн айтканда мен ушул укканым ушак болуп калсын деп катуу кайгырдым эле. Кара башым жеп калайын, ал кайгырганым аздык кылат экен. Тарых жана маданият деп төш каккан президенттин аппараты эки ооз куттуктоо сөз жазып кое албаса, жаштар Чыңгыз Айтматовду комик демек тургай башкасын да айтышы мүмкүн дегендер бар. Болот Абдыжапаров, Ринат Илиманов, Сентябрь. Жол салуу бул кыргыз саясатында маанилүү нерсе. Жол салуу менен өлкө башчысын пиар кылса да болот, жол маселеси менен өкмөт башчысын кызматтан кетирсе да болот. Түндүк түштүк альтернативдүү трассасы тууралуу көп айтылды. Бул жол курулуп бүтсө, түндүк менен түштүктүн ортосу жакындап, жолоочулар жол азабынан кутулуп, ысык көлгө эс алуучулардын саны көбөйүп, деги койчу аябай эле жыргамакпыз. Эйфорияга кирип, эмоция калтырып жатып, жолду жакшы пландабай, эксперттердин элегинен өткөрбөй эле баштап алыптырбыз. Азыр долбоорго өзгөртүүлөр киргизилип, туннелдердин ордуна көпүрөлөр салынып, баштапкы пландалган каражаттар жетпей, кыскасы жол жакында бүтпөйт экен. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов билдирди. Ош-Бишкек жолуна альтернатива болчу түндүк түштүк же башкача айтканда Жалал-Абад балыкчы жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Жолдун курулушуна болжол менен 830 миллион доллар каражат сарпталары айтылган. Бирок жол курулушунун долбоору тиешелүү эксперттердин элегинен өтпөгөндүктөн өзгөрткөнгө өкмөт аргасыз болуптур. Тактап айтканда баштапкы долбоордо бекитилген туннелдердин ордунда өкмөт көпүрө курууга аргасыз болгон. Министрдин бул билдирүүсү эл өкүлдөрүнүн сынына кабылды. 786 жана 185 метрлик туннелдерден биз мындай курбоого мажбур болуп калдык. Мындан бирден бир себеби сейсмологиялык институттан биз ошол жерде участоктун мына жер тирөө боюнча сводкаларын алганыбызда, ал жерде жер тирөөнүн максимальный баллы Пашкала Рихтера 10 балл деп бизге жыйынтык берген. Ошо 10 баллга байланыштуу биздин нормалар боюнча 9 баллдан жогорку жакка туннел курганга мүмкүнчүлүк болбойт. Бул норма запрещает. Ошон үчүн биз бул жерге неме кылдык. Азыр эстакадный көпүрө курдук. Мамлекеттин акчасы кетип атса миллиарддаган туурабы. Силер анын стоимость общий бюджетине эсеп туруп мамлекетке чыгарсаңар дагы, анан кийин силер байкап атасыңар, көрсө ал жерде сейсмика боюнча 10 балга бул мындай туура эмес. Эгер биз ушинтип дагы жолдорду кура турган болсок, урматтуу министр, анда ал жолдордун баалары бир топ өзгөрүп кетиши мүмкүн. Долбоорго ылайык 1 километр жолдун наркы 2,5 миллион долларга бааланган. Ал эми башка өлкөлөрдө 1 чакырым жолдун наркы 2 миллион долларга жетпейт экен. Эл өкүлдөрү эбегейсиз чоң акча коротуп, аталган жолду кургандын ордуна темир жол курулса экономика үчүн эффективдүү пайда болмок дешет. Эми түндүк түштү темир жол ошол жерден курулуп кала турган болсо, грузопотоктун баары грузовиктер менен эмес темир жол менен кетет. 6 полосаны куруп алып, пассажирлердин көбү кечинде отуруп, эртең менен Бишкекке келип калып, көбү пассажирский 8 саатта эме менен келет, поезд менен келет. Анан ошондон бул 6 полосада адам жүрөбү? Анын 10 жыл 15 жылда талкаланат экен көрүнөт. Оңдоонго жылына канча кетет? Жана темир жол дегенден ушундан болуп атат да, ошон үчүн сиз суроону жүргөндө баарын эске алып туруп жооп бериңиз. Туура азыр жарымы ушул жактан жүрүп калат, жарым бул жак менен жүрөт. Бирок темир жол курулуп калганда грузопотоктун баары жана стерналардын баары, Россиядан келген груздун баары темир жол менен түзөлүп кетип калат. Азыр мындай, экономисттин расчёту Кытайдан Европага кеткен товарлардын 18% Казакстанга кетет экен.
%1% биз аркылуу өткөндө жылына $200 миллион заттарын жете алмакпыз да. Мо юг северде кредит албай ошондон түшкөн дивидендке курбайт белек. %1% түшкөндө $200 миллион дивиденд түшмөк эмес. 18% Кытай океан. Ошол океандын суусу азыр биздин көз алдыбызда Казакстан аркылуу өтүп атат. Кеп ушунда болот. Кыргызстандын улуттук стратегиялык өнүгүү программасы 2010 жылы 21 январда президент Алмазбек Атамбаев тарабынан бекитилген. Бирок аталган программада түндүк түштүк жолун куруу жөнүндөгү маселе каралган эмес. Анткени менен ошол кездеги өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев улуттук стратегияда бар деген шултоо менен 2013 жылы жол куруу жөнүндө чечим чыгарат. Ошентип аталган жолдун курулушу парламентсиз эле президенттин эрки менен ишке ашат дейт эл өкүлү Өмүрбек Текебаев. Бакиевдин убагындагыдай эле кайсыл бир секретариат жогорку кеңештен башка бардык бийлик органдарын көзөмөлгө алып, тапшырма берип, отчетун алып, анан ошонун сунушу менен кеңеш бекитип, устойчивое развитияга ал биз жетекчиликке ала турган документке айланып кетип атат. Бул конституцияга каршы келет. Жол канчалык бизге керек болбосун, ал мыйзамдын чегинде жасалыш керек эле. Мыйзамсыз жасалган жол көптөгөн злоупотребленияларга мындай шарт түзөт. Мына биздин шегибизди жаратат. Баш мыйзамдагы тартип боюнча мамлекеттик ири долбоорлор өкмөт тарабынан демилгеленип, парламент бекитип берет. Бирок түндүк түштүк жолун куруу демилгеси Атамбаев тарабынан саясий упай топтоо үчүн көтөрүлгөндүгүн айрым саясатчылар айтып жүрүшөт. Ал эми 1 миллиардка жакын кредит алып, жол проектиси толук такталбай туруп курулган жол өзүн өзү актайбы, ал өзүнчө маселе. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Жол демекчи активист Саатай Садыбакасов Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүнө багыттамаларды орнотту. Нью-Йорк жана башка чоң мегаполистерде элестеткен белгилерди активист түнү менен орнотуп чыккан. Жакшы тилек менен иш кылган Атай Садыбакасов эми мени мэрия вандализмге айыптабаса болду деп жаткан. Айткандай эле эртеси күнү шаардык бийлик Атай Садыбакасовдун бул кылган ишин сынга алып, айыпка жыгыларын билдирди. Анткени багыттамалар стандартка жооп бербейт жана айдоочуларды алаксытып кырсык болушу мүмкүн, деди Бишкек асфальт сервис ишканасы. Социалдык түйүнүн колдонуучулары Атай Садыбакасовду колдоп чыгышты. Азырынча активист таккан багыттамалар менен велосипеддин сүрөттөрү чечиле элек. Сөз кезегин саясий серепчиге узатабыз. Саясатка талдоо жүргүзгөн Табылды Акеров. Саламатсыздарбы. Бул жуманын эң маанилүү окуяларынын бири болуп, Түштүк Кореядагы импичмент маселесинин чечилиши болду десек болот. Бул өлкөдө жаздан бери чоң талаш жүрүп келген парламенттеги оппозициялык партия президент Пак Кын Хени өзүнүн досу менен чогуу мамлекетти башкарып атат жана анын кеңештерин угуп жатат деп күнөөлөп чыккан. Мына ошол боюнча генералдык прокуратура анын президенттин досуна кылмыш ишин ачкан жана андан башка дагы президенттин 2 жардамчысын коррупция менен күнөөлөп кылмыш иштери ачылган. Бирок ошол эле учурда айтып коючу нерсе, бул өлкөдө Пак Кын Хенин өзүнүн партиясы парламентте көпчүлүк кылгандыктан оппозициялык партия импичмент маселесин чече албай келген. Ошол эле учурда оппозицияны 150 миңдей киши колдоп чыгып, митинг өткөрүп, тынбай оппозицияны колдогондуктан мына жакынкы араларда Пак Кын Хенин өзүнүн да партиясы ошо 2-ге бөлүнүп, оппозицияны жартымысы колдоп, ошону менен оппозициялык партия президентке импичмент жарыялап алды. Каршы добушка 56 гана депутат берген. Ошону менен парламент президентти импичмент аркылуу кызматтан бошотту. Бирок Түштүк Кореядагы бул окуя Кыргызстандын абалына өтө окшош. Бизде дагы оппозициялык Атамекен партиясы президентке импичмент жарыялайбыз деп бир айдан бери материалдарды дайындап жатат. Бирок
Парламентте көпчүлүк ага ыктаган же болбосо өкмөтчүл партиялар көпчүлүктү түзөт. Ошондуктан импичмент жарыялоо биртөө эле кыйын десек болот. Бирок эгерде жазында митингдер башталып кетсе, анда бир 20 миң, 50 миң кишинин митингке чыгуусу менен парламентте дагы мындай позициялар өзгөрүп кетиши мүмкүн десек болот. Ошондуктан мындайча айтканда буга чейин да бир топ жолу Турсунбек Акун демилге көтөрүп, ушу эки тарапты, президент тарапты жана оппозициялык лидерлерди, Өмүрбек Текебаевди мындай жараштыралы, достоштуралы деген аракеттер көп болду. Менче балким ушундай жол менен мындай өлкөдө тынчтыкты, туруктуулукту сактап калуу жөндүүбү деген ойлор келет. Бирок саясат менче жаңы жылдан кийин курчушу мүмкүн. Эгерде достошуу таза эле мындай болбой кала турган болсо. Жана саясий партиялардагы мындай бир бүтүмгө келип, бир позицияны кармала турган учур келип калышы мүмкүн. Бирок кандай гана болбосун, биздин айтарыбыз өлкөдө тынчтык болгону жакшы. Жана биз 7 апрель революциясынан бери тилеп келаткандай бийлик алмашуудагы мындай мыйзамдуу жол менен алмашса деген тилектерди айтмакчыбыз. Сиздер менен апта программасы болду. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Жума ичиндеги маанилүү жаңылыктар мына ушулар болду. Көрсөтүүбүздү эртеңки күнгө болгон аба ырайы улантат. Сиздер менен кийинки аптага чейин коштошом. Саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Алдыда эртең күнгө карата барай менен мен Айжамал Исембек кызы тааныштырам. Эртең 18 декабрда мезгили менен кар жаашы, айрым жерлерде катуу жааш күтүлөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан сокко шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы: Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-2 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 0 градус суук, ал эми күндүзү 1 градуска чейин жылуу болот. Жалал-Абад облусунда түнкүсүн 0 градус суук, күндүз 1 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 19-21 градус суук, күндүз 9-14 градус суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-1 градус жылуу болот. Ысык-көлдө түнкүсүн 3 градуска чейин суук, ал эми күндүзү 5 градуска чейин жылуу болот. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 4-1 градус жылуу болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 1 градуска чейин суук, ал эми күндүзү 1 градуска чейин жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата барайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыздар.